Assalamualaikum урматтуу Үчкүмек YouTube каналы катталуучулары. Бүгүн биз жаңы авто унаа коюучу жерге келдик. Бул жерде мына оң рулдуу авто унааларга алыс жака Дальнийге чыккан Ош Бишкек, Ош Алабука, Ош Жалал Абад, Ош Баткен айдоочуларга бүгүн мына майы кызматкерлери жол эрежелери боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзүп жатат. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Бүгүн ошол түшүндүрүү иштери, ошондой эле эреже боюнча кышкы дөңгөлөктөр боюнча рейд болуп атат. Анан 10-чу регион менен катталган транспорт каражаттарына лицензия берилди. Эки транспорт каражаттары берилди. Ушул право рулдар только жүк ташыса болобу ошол? Алар жеке өзүңөр менен иштесеңер болот. Оң ролду менен 10-чу регион машиналар лицензия алганга болбойт экен. Вокзалдан келип, кайтар вокзалдан катып атабыз. Айдарга Ошто турганда келечекте Привокзальныйдан көптөр ояктан атып, Бишкекке барса мисалга Комурунга, Стенка келбейли, о нар жактан келип калып атат. Биз уже мисалы кыйыныраак болуп калат, биз адам келбейли калып атат. Олар ошондой чара колдонбойт. Туура, бул маселени тартипке салыш үчүн азырдан келип атат. Силер бир күндө болбойт. Мисалы жолго түшүп атпайбы? Мисалы эртең биринен үстүнө кирсе, биздин айып салабызбы? Азаздан баары тартып келет. Ошо вокзалдарга бүт көрүп атпайбы? Мисалга убагында биз жаңыда вокзалга кеткиле деди, биз кеттик, биз бардык. Берки Ош базар, Куриядагылар калды дагы. Ошондо кичине күчүнө кирип баштады дагы. Айран чөнтөктөрдүн иштери дагы эмне болуп атат. Айран ошол жерде ошо боюнча калды. Биз жакка келип барбайт. Мисалга келечекте ошондой болуп атат. Биз жакка мисалы келип келбей калып атат дагы. Жакын олордон кетип калып атат. Ошону текши карап коюш керек да. Мисалы биз вокзалга келдик, силердин менен келдик. Коям силердин формаңардан. Алардан сұрап келип койсо болот. Айткан туура, бул мындай. Именно ушул нерсе боюнча дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 133 жаңылыгы чыккан. Алпса вокзал, алпса бекеттерди бүт тартипке келтирүү, ошол кайрадан мисалы катылып кеткен ичиндеги баягындай турамет улан курулуштарды оңдоп түздөп, кайра шарт түзүү боюнчачы. Азыр өзүңөр көрүңүз бүт райондордо, аймактарда бүт вокзалдар биздики деле оңолуп калды го. Азаздан ошол бүт ордуна келип атат. Буюрса баардыгы вокзалдарга келет, вокзалдарда жүктөлгөн мыйзам боюнча автоунаа транспорту менен жүргүчүлөрдү ташуунун эрежелери деген дагы өзү токтом менен бекитилген эреже бар. Ошол эреже боюнча дагы ошол автобекет, автовокзалдарга көп ушул уюштуруу жанагындай шарттар жүктөлгөн. Буюрса кайрадан ошол тартипке келип, ошол шартка түшөбүз. Вокзалдар уюштурулат баардык нерсе бүгүн эле болбойт экен. Азаздан. Ассаламу алейкум урматтуу Үчкүмек YouTube каналы катталуучулары. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле такси жаатында эмгектенген мекендештерибиз бүгүнкү күндө лицензия 1-декабрь 2025 жылдын 1-декабрына мыйзам чыккан болчу. Азыр 2026 жылдын февраль айына узартылыптыр. Алыс жака каттаган айдоочулар лицензия алам дегендер кандай документтерди такташ керек, кандай айдоочуларга болот, кандай айдоочуларга болбойт. Бүгүнкү күндө мына майы кызматкерлери ошо лицензия боюнча, такси жаатында боюнча бир кененирээк маалымат берсе. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз аябай көп азыр кызыктар. Кандай машиналар лицензия алып адам ташыганга болот? Анан лицензия алыш үчүн эмне документтерди кылыш керек? Такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензиялоо боюнча Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Анын негизинде 2025 жылдын 1-декабрына чейин лицензия алыш керек болчу. Бул азыркы күндө 2026 жылдын 1-февралына узартылды. Лицензия алыш үчүн айдоочулар негизинен ошол биринчи эле өзүгүн тастыктаган документ, башкача айтканда паспорту, транспорт каражатынын каттоо күбөлүгү, техпаспорт, айдоочулук күбөлүгү ошол автоунаасына категориясы туура келген, 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы менен, транспорт каражатынын техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу диагностикалык картасы, транспорт каражатыны камсыздандыруу полиси, ошондой эле автоунаанын жүргүнчүлөрүнүн санына караша жүргүнчүлөрдү камсыздандыруу полиси. Андан кийин салык кызматынан патент алгандыгы тууралуу күбөлүк, андан кийин соттолбогондугу тууралуу жана ден соолугу боюнча 083 формадагы медициналык тартама керек болот.
ошондой эле жүргүнчү ташуу менен алектенген фирма же болбосо мекеме жоопкерчиликтенген коомдор менен болгон келишим. Анан мына оң рулдуу менен анан 10 регионго буларга Мүмкүн эмес. эмес деп калдыңыз да. Ошондо Оң- мекендештер кайрылып кетели. Оң тараптуу башкаруудагы транспорт каражаттарына жана 10 регион боюнча катталган транспорт каражаттарына лицензия берүү мүмкүн эмес. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр, таксиге лицензия алыш үчүн же таксиге каттамы кылыш үчүн 3 жылдан жогору тажрыйбаңыз болуш керек экен. Биринчи очередь, андан сырткары экинчи очередь мына оң рулдуу болбош керек экен. Ошондой эле 10 регион болбош керек экен. 3 жылдан жогору ар бир айдоочу 7 орундуулобу же 4 орундуулобу такси кызматында мыйзамдуу түрдө документтерди тактап, такси кылганга мүмкүнчүлүк бар дейт. Ошон үчүн баягы 1-февраль келгенде чуркабастан январь айынан эле ошол документтерди тактап, лицензия алганга аракет кылыңыздар. Дос туугандар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, бирден лайк басыңыздар. Лицензияга кандай документ керек дегендерге өтө бир сонун маанилүү жаңылык деп ойлойм. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.